Кара Суу районунун Башбулак айыл өкмөтүндө 2022-2023 жылдары социалдык контракт долбоорунун алкагында 29 үй бүлө 100 000 сомдук финансылык колдоо алган. Анын 27си мал чарбачылыгы жана бирөөсү соода сатык менен алектенип жатса, дагы бирөө тигүү цехин ачып иштетип жатат. Ал эми соцконтракт алуу үчүн 2024 жылда 12 жаран арыз менен кайрылып, алардын баары комиссиянын кароосуна өткөн. Көптөгөн жардамдарды берип келебиз. Ал эми вет адис боюнча адис бар айыл өкмөттүн. Ал мал чарбачылыгы боюнча кеңештерин берип жана жанакындай кабар алып турат. Айыл өкмөт тарабынан бейөкмөт уюмдарга атайын долбоорлор сунушталып, социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ар түрдүү жардамдар берилип келет. Алсак жакында эле айыл өкмөттө масштабдуу сел жүрүп, бир нече турак жайга жабыркаган. Аларга айыл өкмөтү Кызылай кайрымдуулук фонду менен биргеликте материалдык жардамдар көрсөтүлгөн. Кызылай коомунун атайын долбоору ишке ашырылып атат. Бул жаратылыш кырсыктарын алдын алууда алгачкы коргонуу чараларын көрүү боюнча окутуу семинарлары практикалык, андан кийин этаптары ошо материалдык жардам көрсөтүү боюнча. Бүгүнкү күндө ошонун жакырышыктан чыгуу боюнча мамлекет тарабынан, айыл өкмөт тарабынан колдон келген жумуштардын баардыгы аткарылып келүүдө. Канатбек Зайыров социалдык контракт долбоорунун алкагында алган каражатына азыркы күндө Кара Суу базарында соода сатык жүргүзүүдө. Бул ишти баштаганына 2 жылдын жүзү болсо да, кирешеси көбөйүп, турмуш шартын бир топ жакшырганын айтат. Мурун 600 канчадан алганда эчтекеге жетмек эмес. Азыр Кудайга шүгүр баары жакшы. Жеген ичкени, кийими кеңири, жетишкендик бар. Ислам Ерматовдун Кара Суу районунун Башбулак айыл өкмөтүнүн башчысы кызматына келгени 4 айдын жүзү болууда. Бул аралыкта айыл өкмөттөгү көйгөйлөр менен жакындан таанышып, аларды чечүүнүн үстүндө иштөөгө киришкен.